Президентimiz урматтуу Садыр Нуркожоевичтин министрлер кабинетине атынан бүгүнкү Жалал Абад шаарынын күнү жана Россия Федерациясынын өкмөтү тарабынан каржыланып, шаар калкына белек катары тартылып жаткан Кыргызстан менен Россиянын аймактардын достук паркынын ачылышы менен чын дилиндеги куттуктап коюуга уруксат этиңиз. Урматтуу Жалал Абадтыктар, сиздердин мына Жалал Абад шаарына дагы абдан чоң жакшынакай парк курулуп атат. Азыр мына жашылдануу иштеринин баары аягына чыгып, жазында көрөсүздөр. Кыргызстан боюнча мындай парк жок да. Ушул паркка келип барыңыздар эс алып, ушу Жалал Абадтын шаарынын өнүгүп атканын, Кыргыз өлкөсүнүн өнүгүп аткандарын күбө болуп, биздин балдарыбыз, неберелерибиз, чөбүрөлөрүбүздү чакырып келип, балдар кыздарыбыз үйлөнгөндө ушу паркка келип, Кыргыз элинин келечеги үчүн, Кыргыз өлкөсүнүн келечеги үчүн жакшы ойлорду, жакшы тарбияны бересиздерге деп мен ойлойм.